Саламатсыздарбы кесиптештер. Бүгүнкү сабакта Word программасындагы вставка бөлүмүндөгү иллюстрация менен иштейбиз. Word'ду ачып алалы. Мына бул жерде вставканы ачсаңар, иллюстрации деген турат. Мына ушул жердеги бул бөлүк менен иштейбиз. Биз бул жерден практикалык түрдө иштеп үйрөнүш үчүн мен интернеттен көчүрүп алган текстти коеюн. Жана ошол менен иштеп чыгалы. Мына бул текстти көчүрүп алгам. Спорт деген текст. Биз биринчи мунун абзацын, шрифттерин, размерин баарын тууралап алалы. Тема, подтемаларга өң берели. Абзацты ачабыз. Бул жерде 30 дейбиз. 1,25 сантиметр кала берет. Окей. Мына абзац бердик. Эми теманы буга шрифтин да өзгөртүп алалы. Азыр шрифти Times New Roman'га коебуз. Бул жерден 14гө коюп алалы. Өзүбүзгө көрүнүп туруш үчүн. Кайра дагы белгилеп алабыз. Биз белгилеш үчүн баарын мынтип тартып белгилеп отурбай, Ctrl-A-ны басып койсок, баары белгиленип калат. Бул жерден биз текстибизди баарына тегиз жайгаш үчүн ушул белгини басалы. Эми темага токтололу. Теманы ортого алып баралы. Размерин чоңойтолу. Жана мунун баары темадагы баардык тамгалар чоң менен жазылыш үчүн Shift F3'тү басабыз. Мына баардыгы чоң тамга менен жазылып калды. Эми полужирный анан өң берип койсок болот. Көк өң кылып коелу. Мына ушинтип темасын дагы коюп алдык. Андан кийин подтемалар бар. Подтемаларды дагы ортого коелу. Полужирный, муну курсив кылып коелу. Мунун баардыгын чоң тамга менен жазбай, Shift F3'тү кайра басалы дагы, мына ушундай кылып. Мына мынтип жазып алалы. Кийинки подтеманы дагы ушундай кылып өзгөртүп алалы. Эмдештер ортосуна койдук. Полужирный, курсив. Анан Shift F3 деп коюп, пробелди басып койсок, баш тамга менен жазылып калат. Мына ушинтип подтемаларын да бөлүп алдык. Эми ушул спорт деген сөздүн астына вставканы ачабыз дагы. Фигура дегенди ачып, бул жерде жөн гана линия турат. Ушул линияны алып, бул жерге мындай сызык кетирип койсок болот. Кичине ылдыйлатып коелу. Бул жерден ачсак контур деп чыгат. Контурда биз өңүн өзгөртсөк болот, башкача кылып, көк менен эле тура берсин. Талшына калыңдыгын чийип көрсөтсөк болот. Штрихи. Бул штрихтерден кандай штрих кылабыз? Аны дагы көрсөтүп койсок болот. Мындай штрихтер бар. Каалаганын тандап алып көрсөтө алабыз. Мисалы мындай деп коелу. Мына биз ошентип теманы да бөлүп көрсөттүк. Эми биз бул жерге вставкадан алып сүрөттөрдү көрсөтүшүбүз керек. Сүрөт коюшубуз керек. Бул жерге рисунки деген жерден алып өзүбүздүн ноутбугубузда сакталган сүрөттөрдү, изображениедагы сүрөттөрдөн алсак болот. Же болбосо
изображение из интернеттен алсак болот. Мен болсо рисункини ачып, өзүмдүн изображениямда турган спорт жөнүндөгү сүрөттү коем. Мына менде спорт деген сүрөт бар. Муну вставить дейм. Мына бул жерге сүрөттөн түштү. Кичирейтем. Муну четке жылдырып, мына оттекание текстан бул жерден мына бул белгини тандап алып, анан бул жерге жылдырып койсок болот. Мына ошондо текстибиз бул четинен кетти. Андан кийин биз эми бул жерден спорт, мына бул сүйлөмдү спорт атайын дене тарбиялык өнүгүүлөр боюнча окуу, машыгууну жана мелдештерди уюштуруу өткөрүү системасы дегенди биз өзүнчө бөлүп 4 буштукка алып жазып көрөлү. Ал үчүн биз вставкага киребиз дагы, фигурадан мындай 4 буштук фигураны алабыз. Аны бул жерге жайгаштыралы. Бул жерге жайгаштырып, мына бул белгилеп алган сүйлөмүбүздү буфер обмена менен иштеп, вырезать, бул жерге коюп, вставить дейли. Мына бул жерге коюп алдык. Эми бул сүйлөмүбүздү ылдый түшүрүп, бул жерге коюп, муну бир аз чоңойтуп коелу. Мындай болду. Эми форматка кирип, муну заливка фигуры ак эле коебуз. Контур фигуры кара кылып коелу. Мына ушундай кылып өзүнчө бөлүп көрсөтүп койсок болот. Мунун жайгашуусун дагы мындай кылып жайгаштырып алсак болот. Мына бул текстибизди да жайгаштырып алдык. Эми бул жерден биз бул жердеги санап көрсөтүп аткан сууда сүзүү, жай чуркоо, лыжа тебүү, бадминтон, теннис, волейбол ойноо деген сөздөрдү смарт арт менен жазалы. Же болбосо вставкадагы смарт артты колдонолу. Мына биринчи смарт арттан тандайлы. Смарт артты басып, мына бул жерде көптөгөн таблицалар бар. Мына ошонун ичинен өзүбүз ылайыктап таап алалы. Мына бул фигураны тандап алалы. Бул жерге жайгаштырдык. Бул жерде 3 экен, бизге 6 фигура керек. Ал үчүн добавить фигуры деп кошобуз. 4, 5, 6. Эми сөздөрүбүздү жазабыз. Сууда сүзүү, жай чуркоо, лыжа тебүү, бадминтон, теннис, волейбол. Мына ушундай кылып жазып алдык. Муну изменить цвета деп туруп, бул жерден өзүбүз өң тандап алсак болот. Мындай кылып өңдү берип коебуз. Сөздөрдүн өңдөрүн дагы өзгөртсөк болот жана бул жердеги тегеректин ичине ушуга ылайыктуу сүрөттөрдү интернеттен алып келип коюп койсок дагы болот. Мына бир аз кичирейтип коем.
Эми бул жердеги сүйлөмүбүздү оңдоп коелу. Бул 6 сөздү алып, ал эми орто жаштагы жана улгайып калган кишилер үчүн төмөнкү оюндар менен ойноо жеңил болот деген сүйлөмдү кошуп койдук. Эми бул жерден аялдар спорттун көпчүлүк түрү менен машыгат, бирок аял организминин анатомия физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу аларга спорттун айрым түрлөрү менен машыгуу зыян деген эскертүү берилген. Муну алдыга түшүрүп, кайра вставкадан фигураны алып, төрт бурчтукту алып келебиз дагы. Бул сүйлөмдү вырезать кылып, бул төрт бурчтуктун ичине вставить коебуз. Бираз жылдырып, бул астындагы текстибизди ылдый жылдырып коелу. Бул баткандай кылып чоңойтуп алабыз. Чоңойтуп алдык. Формат менен заливка фигуры ак кылабыз. Контур фигуры кара боло берсин. Эми бул эскертүү болгон үчүн биз бул жерге илеп белгисин коюп коелу. Рисункини ачабыз. Изображенияда сактап койгон илеп белгисин алып, вставить, обтекание текста, кичирейтели муну. Кичирейтип, жана мунун алды жагына эскертүү белгисин коюп коебуз. Мына мындай коюлду. Эми кийинки подтемабыз башталды. Бул жерде бул сүйлөмдү спорттук разряддар жана наамдар ыйгарылат деген сүйлөмдү кайра эле ушул сыяктуу кылып, вставканы ачып, фигурадан төрт бурчтукту алып, бул жерге коелу. Жанакыдай эле вырезать, вставить. Эми бул абзацыбызды дагы ылдый түшүрөлү. Бул сүйлөмүбүздү бул жерге жайгаштырып, формат менен дагы иштейбиз. Заливка фигуры ак, контур фигуры нет контура. Жана муну курсив менен жазып коелу. Мына ушундай кылып жазып алдык. Бул жердеги четиндеги сызыгы, контуру жок болуп калды. Эми бул жерге ушуга ылайык сүрөт коюп алышыбыз керек. Мындай бир азга тартайын. Бул жагына сүрөт коюп алышыбыз керек. Ал үчүн биз интернеттен наградалардан карап, өзүбүзгө жаккан бир сүрөттү коелу. Мисалы, бул сүрөттү деле кое берели. Бул сүрөттү коелу. Вставканы ачабыз. Снимок. Вырезка экрана дейбиз. Мына бул сүрөтүбүздү көрсөтүп атат. Биз эми ушул сүрөттү бөлүп көрсөтүп алышыбыз керек. Мына сүрөтүбүз чыкты. Обтекание текста. Сүрөтүбүздү кичирейтип алабыз. Бул сүрөттү дагы кичирейтип коеюн. Бул сүрөттү мунун жанына коюп койсок болот. Диаграмма менен иштей элекпиз. Мына вставкадан. Мына ошону ушул Каныбек Осмоналиев жөнүндө берилген маалыматты диаграммага коюп көрөлү.
диаграмма дейбиз. Бул жерден круговая дегенди ачалы. Окей. Excel'дин таблицасы бул жерге дароо чыкты. Бул таблицаны өчүрүп салып, биз кайра жазып баштайбыз. Бул жерге Каныбек Осмоналиев жазып алалы. Бул жерде жылдырып алышыбыз керек экен. Кандай алып жылдырып алабыз. Бул жака болсо бул жака бул куб көтөрүү. Бул куб көтөрүү. Кыргызчаны ызбай калтырабыз. Көтөрүү. Андан кийин түртүп көтөрүү. Анан жалпы саны бар экен. Килограммдар менен берилиптир. Мында баткандай кылып жылдырып коебуз. Мына эми цифраларын жазып алалы бул жака. 107,5. 137,5. Мына 245. Мына ушул цифралар берилиптир. Бул жерден кайра үйтүү жылдырып, мынча сапкылалы дагы муну жаап коебуз. Мына бул жерге коюлду обтекальный текстом. Муну ылдый жагына жайгаштырабыз дагы бир аз кичирейтип коелу. Ал эми бул жерди басып туруп, мыштын оң жагын бассак, добавить подписи данных деген турат. Мына ошону бассак, бул жерге азыркы жазган цифраларыбыз чыгып калат. Мына ушинтип диаграмманы дагы колдонуп алсак болот.